Бүгүн 21-декабрда Казань шаарына Украинанын учкучсуз учуучу аппараттары чабуул жасап, бир дрон көп кабаттуу үйдү сүздү. Мындай видео Telegram каналдарга жарыяланды. Кол салган дрондордун бири Патрис Лумумба көчөсүндөгү 40-кабаттуу турак жайдын ичине учуп кирген. Элиталык турак жай комплексинин тургундары эвакуацияланууда. Имараттын айнек фасады жабыркаган, жакынкы жолдор жабык. Окуя болгон жерде коопсуздук күчтөрү иштеп жатат. Жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Ипотекалык үйлөрдү алуунун түрлөрү бар. Кимде ким 50% төлөсө кезексиз алат. Калган 15 жылга бөлүп төлөйт. Анын берки бюджеттен бөлүнгөн каражатка салынып жаткан үйлөргө тиешеси жок, деди президент Садыр Жапаров. МИктеги тизмелердеги түшүнбөстүктөр тууралуу жооп берип жатып. Өлкө башчысы ипотекалык турак жайлар айылдарга чейин жетерин айтты. Азыр облустук борборлор менен кичи шаарларга өтүп жатабыз. Бара-бара айылдарга чейин жетебиз. Эски үйлөрүбүздү бузуп жаңы салып бергиле деп буйрутма берсеңер, жаңысын салып бергенге жетебиз, деди Садыр Жапаров. Мындан сырткары Жапаров дүйшөмбү күнү 47 абактын ордунда курулуп жаткан үйлөрдөн 1000 чукул батир тапшырыларын кошумчалады. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Уят, согуш, зомби көрүп жатышат. Курултайда делегат жашы жете электердин интернетке кирүүсүн чектөө маселесин көтөрдү. Ош облусунун билим берүү тармагында көп жылдардан бери иштеп келе жаткан Азамат Жоробаев мугалимдерди балдардын интернеттеги ар кандай сайттарга жана кызматтарга кирүүсүнө тынчсызданып жатканын белгиледи. Ата-энелер мугалимдер кандай тарбия иштерин жүргүзбөсүн маселе чечилбейт. Окуучулар телефондорунан жаман нерселерди көрүшөт. Зомби, терроризм, порнография тууралуу мазмун. Жаштар бузулуп жатат. Интернетке кирүүгө чектөө киргизүүнү сунуштайм. Жашы жете электерге, башкача айтканда 18 жаштан жогоркулар үчүн гана жеткиликтүү кылып, биз балдарды кандай тарбиялабайлы, интернеттин зыяндуу таасири бар, деди делегат. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, мен сизге чоң үмүт менен кайрылып жатам. Ушул видео сизге жетерине ишенем, сиз бизге жардам берерсизге ишенем. Бул мен 2 жашыман баштап төрөлгөн, ушул Орок айылында жашаган апам салган үйдү коркутуу, үркүтүү менен азыр Таласка атактуу акын Момбеков Сагынбек менен адвокат, юрист Буланбек уулу Бексултан талашып, 21-жылы апам каза болгондон кийин, уялашып, байкелерим каза болгондон кийин бул кыз жалгыз калды деп бул үйдү документтерин жасатып алышып, алдоо жолу менен бул үйдүн чыккыла деп агент недвижимостьчилар келип, кичинекей негизи бул үй атама жазылган болчу экен, бирок атам мен 2 жашымда бул үйдөн чыгып кеткен, ошондон бери келген эмес, бир алимент төлөгөн эмес, бул үйдүн свет, суу, бүт нерсеси Муканова, Кашымкан деп апам төлөп келген. Анан могу бүт бизде кызыл китеп, техпаспорт баары менин колумда, керек болсо бул атамдын мага жазган тил каты бар. Бул үй деген Сайкалга гана калат деп. Эми апам деле ошо чыгынбай менин да карганында төрөп, ушу үйдү өзүмө жазып алайын деп Отчет катары чыгаруудам. $7300 чогулду туугандар. Мен сиздерге сөзсүз түрдө 30 декабрь 2024 жылга отчет беремин. Махабат, сен эмбаңың не деп чыгат? Сен өзүң озек айтып келсең, 0554 00 7084 эмбак номери Махабат бо деп чыгат. Ушундай кайрымдуулугуңуздардан токтотпоңуздар, аябай чоң бир жардам кылдыңыздар мунусунда. Сөзсүз түрдө бүгүн көрүп турган болсоңуз, анда терминалга барып туруп эмбаңкты тандап туруп, ушул кыз озек айтып берди сиздерге. Ошол эмбаңкка өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып, сөзсүз түрдө жардам кылып кетсеңиздер аябай жакшы болот. Урматтуу бир туугандар, кайрымдуулугуңуздарды токтотпостон бүгүн көрүп турасыздарбы? Мына ушул кыздын акыбалы мынакей караңыздарчы. Боорунан ушундай суюктуктар чыгып, альбикакоз деген диагноз коюлган. Индия мамлекетине пересадка үчүн $40,000 керек эле. Азыркы учурда ушул кызга деп сиздердин аркаңыздар менен $7300 чогулду туугандар. $32,700 калды. Мына атыңыздар түшүп атат. Эжекебиздин Сбербанкы Замира Ч деп чыгат. Эжекебиз өз донор болгонун атат. Азыр мен сиздерге атап өткөн реквизиттерге өздөрүнүн реквизити
өзүңүздөрдүн ыхсаныңыздарды салып которуп кетсеңиздер болот. Кайрымдуулук кылган ар бир адамга Аллахым ыраазы болгон болсун. Ошол атайын барып зерикпестен барып терминалга өзүнүн Мбанк приложениясы аркылуу которгон жана ошондой Сбербанктан чет өлкөдө которгон мекендештерибизге Аллахым ыраазы болсун. Эки дүйнө бактылуу болуңуздар. Ушул кыздын ден соолугу үчүн деп өзүнүн кызындай көрүп которуп жаткан инсандарга экесилеп Кудайым сиздерге соопторду берсин. Ойлоп тур, анан ошо эки адам алдоо жолу менен жаздырып алып документтерди азыр ошо топтошуп келип алышып ушундай бизге коркутуу үркүтүүлөр жүрүп атат. Бул үйдө азыр уялашпай экенмдин, аялы жашайт, анын 7 баласы бар, менин 5 балам бар. Анан эмнеге мен апам салган, өз эмгеги менен салган үйдү мен кайдагы бир адамдарга, тиешеси жок адамдарга тартырып жиберишим керек. Ушул иш боюнча жардамыңызды сураймын. Ассаламу алейкум, туғандар, мына қарағылы Бош базардағы уже аяқтайын деп қалыпты. Еш қызығын кетіп ататкен. Мындан қарағылачы, бұл базар өте эле чоң екен. Телевидениеден келіп тартышып көрсетіп жатқанда кичине эле базар курушуп атканга окшоп атты эле. Өтө эле чоң екен. Келип көз менен көргөндө аябай чоң екен, местелер дагы көп екен, аркылы кичинеси бар экен, чоңу бар экен. Квадратына карап, бийиктигине, чоңдугуна карап туруп, акчалар өзгөрө берет экен. Мындай кылып пластик эшиктер менен жаап сонун кылып коюшту. 25-жылы болсо миграцияны чачса экен Садыр Жапаров. Кыскасы жеңилдиктер болбойт экен да. Түшүнүгүм боюнча жаңы жылдан кийин. Коллардан кыйналдык, ойлук да кам. Осон эмес, лекин кыйынчылыгы көп ага. Бир досум ошол аэропорттон өтө албай калды. Кыргызстанга кеткендер кетип калды, документ иши кыйын болуп калды. Булар жакшы экен. Иштейаппыз мына Кудайга шүгүр. Кыргызстанга кеткендер кетип калды, документ иши кыйын болуп калды. Иштеп аткандар иштеп эле жүрөт. Основной ошо документ жагы кыйнап атат, негизинен алганда. Көп эле кыйынчылык болгон жок. Болуп атты башка тааныштар да, алар бар болуп калды. Бир досум ошол аэропорттон өтө албай калды. Кече жакында келип аткандачы. Билбейм, причинасын бирок ошо өткөзбөгөн деп кайрап Сымагы сал кыйынчылыгы өттү, бана коллардан кыйналдык, ойлук да кам. Партияны көбөйүп кетиши, партияны жок кылса мындан ам жакшы болойду. 24-жыл жакшы өттү. Шаар алмасы жакшы болду. 24-жыл жаман ошол эле болду го дейм, ошо пропусктан кийин эле регистрацияларды текшерип, кат эметип баштады. 5 сааттан кармап, эмне максатта келип оттуңар деп, телефондорун текшерип, ошо регистрация эле эң биринчи бизге регистрация да. Ошо регистрация рейд болуп отту, мисалы, и ошо Украинага алып кетип отту согушка. Осон эмес, лекин кыйынчылыгы көп ага. Кыйынчылык көп болот раса. Эпладик Xudo xohlasa musofirda yashash qiyin. 24-yili zo'r o'tdi. Yomon emas bo'ladi. Ар адамдын өзүнө жараша болду деп ойлойм, жакшы нерселер болду деп ойлойм. Кимдир бирөөгө аябай жакшы болду. Мен үчүн жакшы. Аябай жакшы жыл болду мен үчүн. Мигранттар үчүн акыркы убактарда Москвада иштеш, жашаш кыйла эле кыйын болуп калды го дейм. Документти таза кылып жасатсаң деле булар документтин туура эмес деп эле ошондой претензияларды коюп. Булардын максаты акча алышпы, билбейм. 24-yili birovga kelib kelganimga. Meni yomon emas. 3 oy sezonga kelamiz. 3 oy ishlaymiz, ketamiz shu. 2024 Кудай буйрса жакшы жылдардан болду. Алда койгон ой максаттардын баарына жеттик. 2024-yil Xudoga shukr uylandim, farzandli bo'ldim mana. Xullas, taassurotlar katta. Uy oldim mana Xudoga shukr. Bular yaxshi aka. Ishlayapmiz mana Xudoga shukr. Bo'ladi endi.
oson hech narsa oson bo'lmaydi. Men uchun konkret zo'r bo'ldi. Hamma nimaga ona o'qigan bo'lsa mana bir xil uy qilaman deydi, to'y qilaman deydi, mashina olaman deydi, boshqa qilaman deydi, o'g'limni sunnat to'y qilaman deydi, uylantiraman deydi. Mana shular 2024 ga yetolmagani 2025 ga yetibdi. Yaxshi, yaxshi son. Zo'r kamchilik bo'lgan yo'q. Жылы болсо миграцияны чечсе экен Садыр Жапаров ушул жакта иштеп жүргөн кыргыз элиме жакшы нерселер түзүп берсе экен. Биринчиден регистрация маселесин мисалы жакшы болсо экен, кыргыздар кыйналбай мисалы жака биз иштегени келдик да. Жакшы иштеп, Кудай буйрса аман эсен мекенибизге кайталы. 2025'te şu patentler arzon bo'lsin deymiz. Oyliklar ko'tarilsin deymiz. Endi migrantlarga sal bir yengillik bo'lsin deymiz-da. 2025 nasib bo'lsa Xudo xolasa yaxshi kunlar kutamiz. Iloyim va O'zbekiston bilan mana shu hammamiz tinch omon bo'lsak bo'ldi. Bilmeyim, жақсы нәрсе оқып атам, жаңылықтарда жаңы закондар деп атат, анан кандай закондар экенин билбейм. Кыскасы мигранттар үчүн анчалык эле кыскасы жеңилдиктер болбойт экен да. Түшүнүгүм боюнча жаңы жылдан кийин. Yaxshi yangi nimalarni kutamiz nasib etsa. İşlerimiz yaxshi bo'lishini xohlaymiz. Zamonimiz tinch bo'lsin, hammani tabriklayman. 2024 yiluncha yo'q. Yaxshi yo'q. Faqat minusga ishladik-da. 2025-yil yaxshi bo'lishini kutamiz endi. 25-жылы кыргыз элге, кыргыз жерине токчулук каалайм, эсенчилик каалайм. Элибизде тынчылык болсун. 25 ga bundan zo'r moshin, poshin. Uy joy qilish, yangi uylar olish, shunaqa. 25-yilda Xudo xolasa Alloh nasib etsa endi bilmadim, ishlarimiz rivojini bersin deb harakat qilyapmiz. Uyga qaytamiz endi.